Бүгүн 2 ноябрь кыргыз маданиятынын түптөлүшүнө жол ачылган күн. Тактап айтканда 1926 жылы 2 ноябрда кыргыз тарыхында алгачкы жолу Молдогаzy Токобаевдин Кайгылуу Какей аттуу драмасы коюлган. Бийлик башчылары бул датаны эске алуу менен 1995 жылы 28 июлда кыргыз өкмөтү маданият ишмерлеринин күнүн 2 ноябрда белгилөө тууралуу номер 318 токтомун чыгарган. Кыргыз Республикасында учурда 16 миңден ашуу маданият кызматкерлери иштейт. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин карамагында 20 театр, 45 музей, 1035 китепкана, 87 балдар музыкалык окуу жайы, маданият жана искусство кызматкерлерин даярдаган 2 жогорку окуу жайы, 8 толук эмес жогорку жана орто окуу жайлары бар. Кыргыз ССРнын маданият министрлиги алгач 1953 жылы 15 мартта негизделген. Өлкө эгемендүүлүктү алгандан кийин 1991 жылдын январь айынан тарта Кыргыз Республикасынын маданият министрлиги болуп өзгөргөн. 70-80 жылдары кыргыз маданияты дүркүрөп өнүгүп, Кыргызстандын булуң бурчтарына чейин театрлар ачылып, эл батпай аншлаг менен спектакльдер коюлуп, кассаларда билет калбай калчу дешет. Ал мезгил менен бүгүнкү күндүн айырмасы асман менен жердей болууда. Театр сезимдерди тазартчу, эс ала турган жай. Ал жерден жан дүйнөңдү байытып, турмуштагы болуп жаткан баардык чындыктарды алсаң болот. Мисалы, биздин өлкөдө жалпысынан алганда 20 театр бар. Алардын ичинен 10 чукулу Бишкек шаарында, 2 Ошто, 1 Алайда жана 7 Дубанда бирден областтык театрлар жайгашкан. Азыркы учурда баардыгы иштеп жатканы менен келген элдин каттоосу сейрек. Компьютердук оюндар жаштарды азгырып жаткандыгы жашыруун эмес. Келечек ээлери театрга барганча интернетке кирип, кызыктуу кинолорду көрүүнү, баарлашууну артып көрүшөт. Демек, азыртадан аракет кылып, жаштарыбызды виртуалдуу дүйнөдөгү калпыс жолунан сууруп чыгып, жашоосуна раахат тартуулай алчу, сезимдерди сергүтчү жайлардан эс алдырууга аракет кылуубуз зарыл. Антпесек, келечегибиз болгон балдарыбыздын жан дүйнөсү жарды болуп калуу коркунучу жаралат. Самара Халилова, Манас Мусаев, Ынтымак, Позитив программасы.